Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу mekендештер, амансыздарбы? Бүгүн число 27 май 2025 жыл. Туугандар, бул видеобуз буюрса өтө сонун пайдалуу болот деген жакшы үмүттөбүз. Себеп бул видеобузда ушул уйларыбызды саттык туугандар. Канча пайда болду, канча расход болду, канча ай кармадым, канча жем жеди буюрса баардыгын айтабыз. Сіздер бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, достар менен бөлүшүп буюрса, ушул биздин байкежи YouTube каналыбызга туугандар сөзсүз катталып болуңуздар. Сіздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буюрса чыгарып турабыз. Жамгыр жаап атат туугандар, бизде мына уже кеч кирип калды. Кеч болгондо карабастан ушу сиздерге ушул өткөндө чыгарам деп сөз бергенмин, отчет берип коеюн буюрса. Россияда жүрген биздин мекендештерге мына тууганда буюрса буларыбызды курмандыкка саттык иншалла. Буларды баардыгын 25 мартта алып келип байлаганбыз. Бүгүн 27-си болсо, ошондо 2 ай кармаган болом. Дагы буларды бир жума кармап берем договор менен буюрса. Мына бул сатып элекмин буну. Мына үчөөүн саттым. Буну буюрса эртең базарга алып түшөм, же дагы ушу үйдө эле сатып беребиз иншалла. Мыналар келгенде башында 10 күн 2 килограммдан жем жеп аткан, саат кеч 4, кийинки 10 күнү 2,5 болуп, кийинки ошондо дагы кийинки 10-чу күнү уже 3 килограммга чыгып, ошол бойдон мына экөөбү 3 килограммдан саат кеч 6 килограмм жем жеп атты. Шуга чейин. Бул болсо ошонун эле бул 1,5 килограмм көп жейт. Азыр ушул моментте булар мына 3,5 жейт. Саат кеч ошондо 7 килограмм жейт бул саат кеч. Бул саат кеч 6 килограмм, бул дагы 6 килограмм. Бул дагы 6 килограмм жем жейт. Булардын жаштары 6 тиш. Ушундай туугандар, 6 тиштердин баардыгы бизге ошентип берген ээси, анан тишин да караганбыз. Негизи буюрса мал карасаңыздар өтө берекеси жакшы экен негизи. Жакшы ниетти кылып буюрса, коркпостон Аллага тобокел кылып, акчаңыздар болсо багып баштаңыздар туугандар. Аллага тобокел кылып иншалла акчаңыздарга жетишинче туугандар. Битти аласыздарбы, экөөнү аласыздарбы, үчөөнү аласыздарбы, алып туруп байлаңыздар буюрса, коркпой. Ошону айландыра бериңиздер. Иншалла бир жылда результат жакшы болот экен. Мен ушу менен экинчи жолу айландырып уже ушуларды сатып атам иншалла. Биринчисинде билесиздер, жаш төрпокторду байлаганмын. Андан кийинкисинде чоңдорго өттүм. Азыр ошол боюнча дагы ошол жаш төрпоктордун пайдасы көбүрөкпү, же мына чоңдордун пайдасы көбүрөкпү? Ошону дагы буюрса чогуу билебиз, комментарийге жазыңыздар. Биринчиден ошол жаш төрпокторду мен 1,5 айдан өтүп кармап ушул 50 күн кармап саттым. Алардан ар биринен мындай өз көпчүлүк айтпайт пайдасын, мен айтып кое берейин. Ошол төрпоктордон 1,5 почти 2 айга жакын ар бир төрпоктон, ошол жаш төрпоктордон 12 миң, 11 миңден пайда көрдүм, Кудайга шүгүр. Жемсем чөппөнөн сырткары. Менде чөп почти жок эле, полный сатып алдым. Бир аз мына бактын чөптөрү бар эле. Анан негизи самандар сатып алдым. Анан ол кичинекей төрпоктордон бир жаш ургач төрпокторду кармаса 2 айда 2,5 айга чейин өтө жакшы жетилет экен. Алар жемди деле көп жебейт экен, алар аз жейт экен, алардын расходу аз экен. Мына чоң уйлардык болсо, булар уже чоңойгон сайын расходу көп экен, көп жейт экен да негизи. Анан мындай көп жылдан бери багып жүргөн стажы бар агалар жазыңыздар комментарийге.
эгер багып аткан болсоңуздар кичинекей турпоктордон пайда жакшыбы же чоң ургачы турпоктордон пайда жакшы калабы? Мына уйлардан. Ал эми букалардыкы кандай болот? Букаларды мисалы 7-8 ай кармайт. Мына чоң уйларды 2,5 ай караса, 3 айга чейин караса өтө мындай нормально жетилет экен. Азыр курмандыкка өтө эле көп семиз болсо ham анча болбой калат экен негизи. Мен угушум боюнча май көп чыгып, көп семип кетет дейт. Анан касапка ошол 3 ай кармап сатсаң өтө жакшы болот экен. Булар жаңы келгенде билсеңиздер керек эле, булар арык, мындай кыскасы арык эле да. Анан келип имермектерди бердик, альбендерди бердик туугандар. Бул 3-өө, 4-өө ошондо бир күндө азыр ушул моментте бир пресс жеп атат эсеби. Саар, кеч, абетте, общий кечкам, общий бир күндүгүн эсептегенде бир пресс жеп койтат. Бул видеобуз бир аз узунураак болуп кетиши мүмкүн, бирок зерикпей буюрса видеобузду көрүп, бир аз болсо дагы пайдасы тийсе, лайктан басып, комментарий калтырып коюңуздар. Машалла деп жазып коюңуздар, туугандар. Эми буларга өтөйлү. Мен буларды мынаны 70 миңге алганмын. Будан 1 ай мурун. Мынаны 71 миңге алгам. Булар полун жазганмын. Мынаны 72 миңге алганмын, буну 75,5 миңге алганмын. Эми ошол алгандан бери мынау 3-өө азыр ушул 2 айда 9,5 миңден расходу болуптур. 10 миң деп койрайлы, эсеби 10 миңден расходу болду. Ошондо эми кошуп кое бересиздер. Бирок мынаны бир аз азыраак эле карадым, себеп бул башында бул жок эле, бул мына экөө келген башында, кийин мына 10 күндөн кийин бул келди. Ошондо мына 71ге алганым 81 миңге түштү. ЖМПМ расходу менен. Бул 82,5га түштү. Бул болсо 85ке түштү да, ошондой эсеби бул. Буну 70ке алганмын. Будан уже азыр 1,5 ай болоюн деп калды буга. 1,5 ай болду экен. 40 күн болуп калды. Азыр ушул моментте буга бул дагы азыр эми базарда примерно бир 85 миң тегереги, 83 миңге сатканымда дагы буюрса. Ошондо будан мисалы 1,5 ай карасам, будан дагы бир 7-8 миң пайдасы болот иншалла. Мына ушулар 10 миңден расходу болду эми 2 айда. Себеп жемди булар көп жейт экен. 7 килограмм мына бул наркы көп 6 килограммдан күнүнө. 10 күндө 60 кило. Ошондо 1 айда 180 килограмм. Наркы бирөө 180 килограмм, бул дагы 180 килограмм. Бул болсо 210 кило жейт да, ошондо 1 айда. Азыр жемдин баасы кымбат. Макалар 28 сомдон, кебек 19 сом. Ошентип пулун чыгарып койросуздар, туугандар. Азыр мисалы 200 миң, 100 миң пулум бар эле, машина алсамбы, не кылсам деп жүргөн достор, агалар,ийнилер, сиздерге советим коркпостон кичине турпок болобу, кой болобу, чоң уй болобу, пулуңуздар жетишинче алып байлап коюңуздар. Мен жакшы советим. Себеп кыскасын айтканда малдан общем зыян көрбөйт экенсиздер. Мен Кудайга шүгүр мына 2 жолу айландырдым, уже убакыт ушундай тез өтөт экен. Мен кече эле февралдын башында эле баштаганмын өзү. Мен дагы Россиядан келип алып баштаганмын да. Мен баштаганда 3 турпок менен баштагам, кичинекей турпоктор менен. Эми булардын саткан пулун айтайын, туугандар. Эң кызык жери ушул да. 94,5 миңден саттым буларды. Мына бир аз, мына экөөнө караганда мына бир аз
арыгыраак. Үчөө мындай теги сатылды 94,5 миңден. Өзүмдүн эле айылыма курмандыкка калды. Бир аз мындай өзүбүздүн айылга калган үчүн бир аз жөндүүрөөк бердим. Өзүбүздүн айылда калсын деп бул үчөө өзүбүздүн айылга эле 94,5 миңден калды. Эгер базарга алып түшкөн болсо мен билбейм, балким 100 миңге сатып коермун же 90 миңге сатып коермун. Бирок эми базарда деле ушундай эле баа. Эми бир аз мындан жогору болушу мүмкүн. Бирок мен эми өзүм айылыма калсын деп ушуларды бир аз жөндүүрөөк бердим иншалла. Базарда курмандыкка деген бирок бир аз кымбатыраак. Аны баарыңдар жакшы билесиздер. Булар ушу баардыгы экини тууган уйлар. Ошондо мындан айтайын, эми ар бирин айтып коеюн эми мен. Ошондо эми бир 12-11 миңден калат экен да пайдасы. 12-11 миңден калат экен. Мынадан бул бир ай ашыраак кармадым, будан бир 7-8 миң калат да иншалла. Ошондо менин жеке оюм өзүм кичине торпок кармаса жакшы окшойт деп койдум. Себеп мынанын акчасына азыр мисалы 94 миңге сатсаң, ушунун акчасына 2 торпок келет да кичинекей. Ар биринин пулуна 2ден келет. Ошондо 6 байлаган болосуң. 6 неге тизип байласаң, аларды ошол 50 миңге сомго чейинкилерди алып алсаң, аларды 2 ай кармасаң, 50 миңден алгандарды бир 70-75ке чейин сатып коесуң да базарда. Жакшы болуп турса. Ошонун бир чоң кичинекей торпоктор мынчалык көп жей албайт. 70 миңге сатканыңдаям торпоктор ургачылар бар кичинекейлерди. Өзү бир 7-8 миңде жейт, олар көп жей албайт. Себеп мен мурунку торпокторум 7-8 миң расход болгондо, вообще чөп сатып алганда, жем-пем, чөп баардыгын сатып алганыңыздарда. Азыр уже чөп борум башталды, беделер башталды, арзаныраак алып, тойтты камдап койсоңуздар. Менде чөп жок эле. Кичине бактын чөбү бар эле, мына саман-паман буларды сатып алганыман кошуп туруп эсептегенимде, ошондо мына чоң уйлар ар бири 10 миңден расходу болду жем-пем менен. Анан пайдасы да Кудайга шүгүр, Алла аракет кылсаң Алла берет дегендей, Алла дагы берди буюрса. Мындай айтканда 10 миңден пайдасы болсун. Бул эми үйдө кирип чыгып эле карайсың да буну. Өзүң ишин кыла бересиң, бул дагы буюрса кете берет дегендей. Ошондо буюрса, анан сиздерге советим, ошондо кайсынысын байлаган жакшы? Кичинекей торпоктордон пайда жакшыбы же мына чоңдордонбу? Мен жеке оюм кичине торпоктордон жакшы окшойт деп калдым. Мыналар акчасына 2ден келип калат да. Анан мүмкүн болушунча көбүрөөк багыш керек экен. 10ду 5тен көбүрөөк байласа, ошондо пайдасы жакшы болот экен. Көбүрөөк пайда алат экен да. Азыр эми жаңы башталганда ушул 2-3өн алып бакса дагы өтө сонун болот буюрса. Акыры секин акырындан ушул негизи ушул уйлардын пулуна тийишпей, өзүмдөн өзүң көбөйтө берсең, иншалла 1 жылда түзүк эле көбөйүп калат деген жакшы үмүттөмүн. Сиздер дагы буюрса аракет кылыңыздар, иншалла. Жакшы болот экен. Видео отчет чыгарып коеюн деп атайын иштен кеч келип кеч кирип кеткенде карабастан уже светтер жагып сиздерге отчет берип коеюн дедим, туугандар. Көпчүлүгү негизи мынчалык мынтип айтпайт. Себеп мен өзүм айылда баккандардан бар да. Мындай сурап видео чыгарайын десем көпчүлүгү унабайт. Анча-мынча таанышырак айтсак деле унабайт. Агалар, достор, үйнүлөр, ушундай сарайыңыздар болсо, алдыңыздар коркпой Аллага тобокел кылып ишти баштаңыздар. Өтө жакшы болот экен. Мен номерим калтырып коем буюрса. Эгер
Советиңиздер болсо мага айтыңыздар дагы. Мындай бак же мындай жер мындай кыл деп советин айтыңыздар. Булар ошо саар кеч өз убагында, анан эң главный буларды өтө режим менен караш керек экен. Өз убагында, сааты менен карап, убагында суусун берип, убагында жемин берип, мен бул жерде ошо таразым бар, зерикпестен таразага коюп берем ар бир жемди. Анан кашып туруш керек экен күнүгө болбосо дагы 2 күндө бир жолу кашып туруш керек экен. Анан алтын күкүрт деген жакшы бир эме бар экен. Уйларды ичинде курттарын чүрөткөн, анан уйларды мындай жылтырак кылат экен. Негизи эле пайдасы жакшы экен, Кудай кааласа. Булар буйруса бардыгы кысыр. Мына өткөндө бирөө бооз деп тур. Жок, бул бооз эмес туугандар. Бул базардан алганда торпогу эми туулган келди. Анын торпогун базардан бөлүнүп кетет дагы. Мен буну өзүн алган элем да. Ошого мына желимдерин көрүп өткөндө бирөө бооз деп тур. Жок, бул бооз эмес бул. Була сойсо болот, курмандыкка болот бул. Азыр эми бунун баасы уже базарда деле 85 миң тегереги да. Мына ушундай видеобузду жыйынтыктайбыз. Анан ошо комментарий номерим калтырам буюрса. Советиңиздерди айтыңыздар туугандар. Мен колдон келишинче буюрса отчетту бердим дегендей. Мына ушундай кылып, мисалы мына ушундай ар бир мен негизи жазганмын. Бардыгын жазганмын да. Канча жем жеди, эмне болду? Ушундай кылып жазып чыгарганмын. Буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар. Мына ушундай сарайларды салып, уйларды бакканга бардыгыңыздарга насип кылсын. Короңуздар толо бука уйларга, ойлорго толсун. Кирип келген буюрса келе жаткан Курбан айт байрамыңда менен туугандар.